Assalamu alaikum asılçı çamanlar. Bugün 17 May 2026 yıl. Sizlerge bir 500 bin so'm qanday biznes başlasa bolot. Bu şu koy biznes. Bu koydu примерно 500 binge bir 30 koyasaңыздар. Аны bir yılda cevap çiğip kitsеңиздер болот. 500 bin so'mдучу жакшы bir qanday desem 30 koydan 15 bin so'mдук козуларды аласыздар. Bir yıl bağasızlar dağı. Почти 5-6 ay bağasыздар. Кочкор кошосуздар. Şu meni uruктанат. Şöйтүп сиздер почти 5 ay 5 күндө туат. Bir yılda уже козуларыны примерно şu алган сенаңызга эле неме кылсаңыз уже siz bir yılda уже кусулуп кеттиңиз. Еще бул жакта канча бир ого чейин ургачы эркеги туулат. 40-50'de болуп калат, эми 40-50 кой калат. Аны да багасыздар. Анда жылга ошондой болуп кете берсе, жакшы да эми. Ар бир үйдө короо болсо керек. Түшүңүздөрдачы, биз деле бир 4-6 коюбуз менен баштаганбыз. 15 bin so'мдон алыпчы, азыр şu даражага жеттим. Жеттик. Бул жерде 75 кой бар. Тигине. Şu bizge awam тиешелүү болгон. Şöйтүп башталып 6 кочкор алганбыз, баштап саттык. 3-4 ay бактык, анычы бактык. Үстүгө 5 bin so'мдон кошуп саттык. Ордуга эне бала койлорду алдык. Боз койлорчу 20 bin so'мдон койлорду алып үстүгө кошупчу шөйтүп кою болуп кетти, өнүгүп кетти. 6 кой алдык. Şu 25 bin so'м 6 кой алганбыз, 125 bin so'мгачы. 150 bin so'мго. 150 bin so'мго алдык. Ошо 150 bin so'мго алып, кылып, bir жылда булар төрөдү. Төрөп 5 ay баласын карады. 1 ay калганда эле алып алганбыз. Туушугачы 1 ay тууду. Баласын 5 ay бактан сүттөн чыгардык. Кочкор койдук. Кочкор коюп боз болду. Шөйтүп кочкорлорун саттык. Ургачылар калды. Кочкорлор 6 койдон 4 кочкор болгон. Ошо малдачы. 6 кочкордун канча 11 bin 15 bin so'мдон саттык. Анын ордуга дагы туар койлорду алып койдук. Алам эми эле качкан кочкордончу, жакшы кочкордон качкан үчүн алып койгондек. Шөйтүп ушу бул жерде 3 кой митис кой бар. Только көш, жүүн ошондойго. Тигине байкасаңыздар болот. Тигине чаппак турат ошо. Жакшычы бирок кой менен алектенген адам эч качан мындай нищий болбойт да. Бул ишиң чыгып калса деле сразу алып чыгып сатсаң акча болуп калат. Ошо быйыл козулар жакшы эле. Бул жайдары койлор, мындай жакшы да. Бул картан койлору бар, эми жакшы картан койлору бар да. 6-7 жашар картан койлор бар. Аны кийин быйыл дагы тууса, кийинки жылы сатабыз. Жаңылайбыз ордуна. Кийинки жылга общий токтулар калтырып, немелерин сатып берели деп атабыз. Бул бир токту 2 жашар, биринчи тумай болбой калат го дейм, кичине кыйналып калат. Экинчи тумай же 3-үнчү тумайдан ала бериш керекчи. Канча бир 30 bin so'мдон алсаң деле жакшы да. Өзүңөчү 25 bin so'мдорго берет. Бир 500 bin so'мдук алып койсоң жакшы да эми бизнесте. Кыйналбайсың. Азыр жазда жем берилбейт буларгачы. Ушул шубак жейт, мындагачы. Шубак, ачык чөп, ушундайлар жеп, сөмүрөдө койлор. Быйылкы неме эң жакшы саткан козуларым мурда жылы $1000 болуп атты. Быйыл эми кочкорлор эми сатууга чыгат. Алам десеңиздер комментарийга жазыңыздар. Номериңиздерди калтырыңыздар, өзүм байланышам. Ошо. Бул жерде азыр нормальный козулар бир 20-21 bin so'мдук болуп атат. Эң кичинеси үйдө 3 коз туулган. Бул койдончу. Ошо эң кичинеси 3 апталык.
Эң чоңу 4,5 айлык. Байкасаңыздар тетигинечи кара козулар жүрөт, ошолор 4,5 айлыктар. Ошо базарга алып чыксаң деле барака болот. Баракада сүннөт да бул баракачы содалашып эме кылсаңчы. Ошо 500 миң сом ба, канча расход примерно 20-30 миң сом. 30 миң сом кетет. Кышта азайтабыз, жазда көбөйтөлөбүз ошентип. Дагы эртең алабыз дагы койчу. Жазда кылабыз, күздө сатып бир 30 кой калтырабыз, 20-30 миң кетет. Ошо 20-30 миң кетет. Бул только расход, бул убакытта, эле расход болот ошо. Бир жакшы чөп жемин алып койсоңуздар, эми ар бир үй дагы көрөт неме болсо керек, эми ошо чөп болот. Бир 20-30 кой кылбасаң жакшы да эмечи. Мындай жеңил иш да бул. Адамдар жаман ойлойт эми. Бул неме аяк дейт. Бирок кой баккан адам эч качан нищий болбойт. Бул жерде 70% неме обычный койлор, жайдарчы. 30% арашан деле бар, жакшылары. Байкасаңыздар тетигине сары козулар жүрөт. Ошо тетигинечи. Бул жерде жакшы койлор бар. Өз немесин актаган койлор бар. Бул жерде бир жылда 50 миң сом пайда берген койлор деле бар. Тетигинечи акырыгы байкасаңыздар болот. Эң картан кой 6 жашар кой 50 миң сом берсе жакшы да. Бул жакшы натыйжа да. Эң быйылкы биринчи токтулар примерно балдарды 15 миң 20 миң сомго чейин сатабыз. Экинчи тумайды 30 миң сом ушундай чейин барат. Жазда жүнүн алып коебуз келген койдунчу. Азыр 3-4 калган. Ошолордун жүнүн алып койдук. Өсөк жүрө берет бул жерде. Бул жем кетпейт. Жазда жем кетпейт, кышка жакын беребиз да. Суук түшүп атканда муну кышка чейин семиртип койсоң жакшы да, эме толук өсөт да. Жакшы, фигурасын ташабайт. Бул баласын багам деп арыктап кетиши мүмкүн. Ошо баласын кичине зоройтуп алгыч чейин жем беребиз. 3-4 айлыгыда сүттөн бөлүп ичебиз. Ошо уже почти 1 айга калбай кочкор кушабыз буларгачы, жакшы кочкордон. Бул жер азыр примерно бир 20-30 күн эле баксаң болот эми. Күн ысып, өпкөсү пишип калат дейм го. Бул жердечи ошо паска жылгынды билсеңиздер керек. Ушул жака жүрөбүз, эми тагыда жүрө берет. Бул жылгында ажырык бар, жакшы. Ажырык жеп семирет, суусу бар. Бул жер 4 мал суу ичет. Эртең менен обедте саат 12-де бир ичет, анан саат 3-тө, анан кечке мал бир суу ичип жугайда. 6-да чыгарабыз. Ошо күн ысыганда тоюлат да. Күн ысып кеткенден кийин жазылат, каныкпай саат 3-кө чейин. 3-4 ошо күн ысып кетсе 5-те чыгарабыз. 70 кой тоет. Ушул жердечи чөп байкасаңыздар жакшы быйыл. Мурда жылы болбой калган чөпөнчөчү, быйыл жакшы. Уже бир 20 күн, 30 күн баксаң болот азырынчачы. Жөөгө алып жүрөбүз, жөөгө. Койлор деле жок. Булар тоого кетпейт. Бул жерде баксаң болот эми, ушунча койдучу. Билбейм эми. Бир 20-30 кой кылбасаң деле болот эми, үйдө бакканычы тоого кошпой эле. Лишний расход болбойчу. Ошо жакшы болчу, жакшы бизнес. Ошо ушу каналды биринчилерден болуп көрүш үчүн мага катталып, жакшы комментарийлер жазып, лайктан басып коесуздар. Кийинки видеодо кандай видео болсун, бир жаза кетиңиздер.